Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүткүл аламды жараткан Аллах субхан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун жана шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарыбыз болсун. Бүгүнкү темабыз айып жашыруу. Аллах Таала инсандардын айыбын эмне үчүн жашырып койгон? Эгер Аллах Таала инсандардын айыбын жашырбаганда, бүткүл инсандар, адамдар бирин бири менен тытышып, бирин бирин жеп коюшмак. Мисал келтирсек, бир үй бүлө. Ашмат менен Эшмат. Мамасы, апасы Махраджан деп кой. Ашмат менен Эшматтын кылган күнөөлөрүн эгер мамасы көрө турган болсо, мамасы аларды тилдеп, ушундай жип ошол күнөөсүнүн жыты чыгып турган болсо, мамасы алардан алыс кетип, үйдөн чыгып кетмек. Урушуп жаңжал болуп, атасынын кылганын билсе, бир туугандарынын, карындаштары азыр ошодо эмне кылып жүргөнүн эч ким билбейт. Кылган күнөөлөрүн бир гана адам өзү билет. Кандай күнөө кылды, эмне кылды, зына кылдыбы, уурулук кылдыбы, күнөөнүн шеги жок, эмеси жок, саны жок. Аллах Таала ошон үчүн ушундай ызы чуулар, ушундай жаңжалдар болуп кетпеш үчүн Аллах Таала мусулман бир туугандарыбыздын, адамдардын күнөөсүн жашырып койгон. Аллах Таала да дейт: ким бир мусулман бир тууганынын айыбын жашырса, Аллах Таала мен анын айыбын ахиретте жашырам дейт. Азыркы учурда заманда бүт эле бир адам туура эмес иш кылып калса эле, телефонун чыгарып тартып, интернеттерге жүктөп, ал жактан лайк алып, комментарий алып, ошол менен алек болуп калышты. Мындайча айтканда, эркек кишилер дагы катын кишинин кылган ишин кылбаган ишин кылып калышты да. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз бир адамдын айыбын көрсөк, сөз менен болбосо колубуз менен болбосо жүрөгүбүз менен, хикмат менен ызы чуу тартып, жаңжал кылып, ызы чуу кылбай, барып жакшынакай түшүндүрүп, сабаттан берип, жолуна салып коюш керек. Ар бир адам түшүнүктүү. Ошондуктан биз баарыбыз бири-бирибиздин аркабызды